Бүгүнкү чыгарылышта Марко Рубио менен санкция салуу талкууланган. АКШ-Кытай саммити башталууда. Калифорниянын мэри Кытайдын агенти болуп чыкты. Нью-Йоркто Эпштейн файлдарынын көргөзмөсү ачылды. Курманайтты чикаголуктар жаратылышта белгилешет. Саламатсыздарбы, бүгүн 13 май Чикаго шаарынан Америка жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы. Бизге катталып колдоп туруңуз. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио менен өткөн айда Вашингтонго жасаган иш сапары маалында Кыргызстанга салынган санкцияларды талкуулаганын журналисттерге билдирди. Ал санкциялар адилетсиз түрдө салынып жатканын, Орусияда 100 миңдеген мигранттар иштээрин, алар жөнөткөн акчалар банк каржы системасында олуттуу рол ойной турганын айткан. Кыргызстандын өзүнө эми санкция салынган жок, эми Кыргызстанга келе турган бир эки товардын түрүнө санкция салынды. Рубио менен да жолукканда ушул маселени да көтөрдүм. Биздин банктар түшүп калбады. Ал банктарга биз европалыктарга да айтып атабыз, англичандарга, Великобританияга да айтып атабыз, америкалыктарга да айтып атабыз. Дүйнө жүзүндөгү 4 мыкты аудиторский компаниялар бар. Ошонун биз өзүбүз эле төлөп берели, өкүлдөрүн чакыргыла, бул жерге келип текшеришсин. Барбы байланышпы, жокпу, анан ошондон кийин киргизсеңиздер деп. Себеби аларды кээ бир банктарда жапкыла деди. Биз аларга айттык, биз жаба албайбыз. Ал жерде элдер депозиттери бар. Аны жапканда биздин финанс система бузулуп такыр калышы мүмкүн да. Эми кээ бир ишканалар чындыгында ачылып, баягы ушундай бир иштерди жасап аткандар болсо, биз аларды жабабыз. Биз дайым айтып атабыз, биз санкцияга катышпайбыз. Бирок ошол эле убакта орус тарап менен биздин карым-катнашыбыз чоң. Аларга да түшүндүрүп атабыз. Биздин мигранттарыбыз ал жерде иштейт. Ошолордон келген период акча каражаттар да бар. Адылбек Касмалиев санкцияга жалпы Кыргызстан эмес, айрым банктар гана кабылганын айткан. Эске салсак, Европа Кыргызстандын айрым каржы компанияларын Орусияга салынган санкцияларды кыйгап өтүүдө Москвага жардамдашып жатат деп чектөө киргизген болчу. АКШ президенти Дональд Трамп 13 май күнү Кытайга мамлекеттик сапар менен барды. Пекиндеги Шоуду эл аралык аэропортунда аны Кытайдын вице-президенти Хан Чжэн, АКШнын Кытайдагы элчиси жана жүздөгөн кытайлык окуучулар тосуп алышты. Бул АКШ президентинин Кытайга акыркы 9 жылдагы биринчи мамлекеттик сапары болуп эсептелет. Негизги сүйлөшүүлөр 14-15 май күндөрү Си Цзиньпин менен өтөт. Трамп Кытайга абдан чоң делегация менен барды. Мамлекеттик катчы Марко Рубио, Пентагондун башчысы Пит Хексет баштаган чиновниктер, ошондой эле Илон Маск баштаган бир топ ишкерлер бар. Трамп Бейжиңге жол тартып баратып, АКШ менен Кытай дүйнөдөгү эң күчтүү державалар деп, сүйлөшүүлөрдүн негизги темасы соода, технология жана инвестиция болоорун кошумчалады. Ошол эле учурда Кытай тарап АКШга өзүнүн кызыл чектерин белгилеп, Вашингтондун Тайвань маселесине, Кытайдын саясий системасына жана анын ички иштерине кийлигишүүсүнө каршы экенин билдирди. Эксперттердин пикири боюнча, азыр эки тараптуу мамиледе Кытайдын позициясы күчтүүрөөк. Трамп соода согушунда жеңишке жетпеди. Аны менен бирге Кытайды Орусия жана Иранга да каршы кое алган жок. Байденден калган субсидияларды жоюп салып, азыркы президент Кытайдын таза технологиялардагы лидерлигин бекемдеди. Ал аз келгенсип АКШнын мурдатан келаткан союздаштары Вьетнам менен Индияга тариф киргизип жиберип, алардын Кытайга жакынdoosуна жол ачып берди. Саммиттин негизги темаларынын бири Ормуз кысыгынын блокадасы. Кытай Перс булуңунан нефти менен газды көп сатып алгандыктан камоол Кытайдын экономикасына түздөн-түз зыянын тийгизип жаткан чак. Трамптын сапары дүйнөдө согуштук чыңалуу күчөп турган маалга туш келди. Калифорниянын Аркадия шаарынын мэри Эйлин Ван Кытай өкмөтүнүн мыйзамсыз агенти катары иш алып баргандыгын моюнга алып, кызматынан өз ыктыяры менен кетти.
Юстиция департаментinin маалыматы боюнча 20-22 жылдарга чейин Ван жана анын күйөөсү USA News Center деген сайтты башкарышкан. Алар ошол убакта Кытай өкмөтүнүн тапшырмасын аткарган деп айыпталышууда. Тергөөчүлөрдүн пикиринде Ван аны шайлаган америкалыктардын эмес, Кытай Эл Республикасынын кызыкчылыгы үчүн иштеген. АКШ өкмөтүнө алдын ала айтып билдирбестен Кытайга ыктаган материалдарды тараткан. Аркадия шаар калкынын болжол менен 60%-ын азиялыктар, анын ичинде 42%-дан ашкын этникалык кытайлар түзөт. Вандын шериги Майк Сан 25-жылдын октябрында айыбын моюнга алып, 4 жылга кесилген болчу. Ванга каршы айыптоо апрелде расмий жарыяланды, бирок соттун маалыматтары Дональд Трамптын Кытайга сапары алдында 12 майда гана жарыяланды. Анын адвокаттары ал айыптоонун олуттуулугун моюнга алат жана өткөндөгү жеке каталар үчүн жоопкерчиликти тартууга даяр деп билдиришти. Айрым эксперттер бул ишти Трамптын Кытайга сапарына туш келгени бекеринен эмес дешет. АКШ бул окуя менен Бейжиңге биз силердин эмне иш кылып жаткандыгыңарды кылдат байкап келатабыз деген сигнал жөнөткөндөгүсү. 58 жаштагы Ван 10 жылга чейин кесилиши ыктымал жана өкүм жакында чыгат. 30 майда Иллинойста жашаган кыргыздар үчүн ачык асман алдында майрамдык эс алуу өтмөкчү. Кыргыз комьюнити борбору Курманайт жана балдарды коргоо күнүнө карата үй бүлөлүк жөө басууга чакырат. Урматтуу мекендештер, 30 июнда Курманайтка жана балдарды коргоо күнүнө карата Атайын Висконсинде хайкинг программасы бар. Келип балдар менен табияттын ортосунда пикник кылып, жетелешип, табияттан эс алып кетиңиздер. Умар Жусупбековдун биздин каналга айткандыгына караганда, бул күнү чогулгандар жаратылыштын кооз жеринде жөө басышып, бирге тамактанып, пикир алышат, балдарга белектер каралган, албетте жагымдуу эскерүүлөр, кооз, фото, видеолорсуз каяктан. Өтө турган жери болсо экранда жазылган. Ошогу Аргентинада делип жаткан хантавирус жуктуруп алган америкалыктар Небраска университетинин ооруканасында дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп жатат. Маалым болгондой, бул вирусту алгач Нидерландиялык куш сүйүүчүлөр Аргентинадагы адам баргыс таштанды талаасынан жугузуп алганы белгилүү болду. Жубайлардын эркеги ошол эле круиздик кемеде каза болгон, аялы болсо 10 күндөн кийин көз жумду. Круизде Нью-Йорк шаарынын 15 тургуну болгонунда аныкталды. Жалпысынан круиздеги вирустан 3 адам каза тапты. Ал арада хантавирус Чикагога да жетти деген маалымат тараган, бирок Иллинойс штатынын саламаттык сактоо кызматы бейтап текшерилгенден кийин үйүнө айыгып чыкканын маалымдады. Дарыгерлер бул башкачтан болушу мүмкүн деп жатышат. Нью-Йоркто Эпштейндин 3,5 миллион барактан турган архиви ачылып, элге көрсөтүлө баштады. Трайбека районундагы көргөзмөдө Юстиция министрлиги жарыялаган бардык документтер, так айтканда болжол менен 3,5 миллион беттик материалдар 3437 тонго чогултулуп текчелерге коюлган. Документтердин жалпы салмагы 7,7 тонна. Көргөзмөнү Вашингтонда катталган Түп нускадагы фактылар институту уюштурду. Көргөзмө Дональд Трамп менен Джеффри Эпштейндин мемориалдык окуу залы деп аталган. Анда Эпштейн ишинин хронологиясы, анын АКШ элитасы менен байланыштары жана жабырлануучулар тууралуу маалыматтар берилген. Бирок коноктор документтерди карап чыга албайт, себеби жарыяланган маалда Юстиция министрлиги айрым жабырлануучулардын аттарын жашырууну унутуп калган. Ошондуктан документтерге журналисттер менен адвокаттар гана атайын уруксат менен кире алат. Уюмдун жетекчисинин айтымында Трамптын бийлиги документтерди жарыялоону туура эмес жүргүздү, айрым фактылар жашырылды деп эсептейт. Көргөзмө 21 майга чейин иштейт.
Ал арада Кытайга бараткан маалда Дональд Трамп Венесуэланы AQS'нын 51-ci штаты катары көрсөткөн сүрөттү өзүнүн социалдык тармагына жарыялады. Буга чейин ал Венесуэланы Кошмо Штаттарга кошууну ойлонуп жатканын билдирген болчу. Трамп Венесуэланын президенти Мадурону атайын операциянын жыйынтыгы менен туткунга түшүрүп, аны AQS'га алдырган. Ага бир нече айыптар коюлууда. Мунайга бай мамлекетти Мадуронун жакын адамдары башкарып жатканы менен Американын айрым мунай компаниялары бул өлкөдө ишин баштады. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Марко Рубио болсо Кытайга бараткан учакта Мадуро кармалганда кийген спорттук кийимде анын образын кайталап сүрөткө түштү. Бул катуу талкууларды жаратты. Айтмакчы Кытайдын ички ишине кийлигишкен сөздөрдү айтты деп, Марко Рубионун өзү болсо Кытайга кирүүгө расмий тыюу салынган тизмеде болчу. Ага карабай ал Трамптын делегациясынын курамында. 10 майда түн ичинде Мичиган штатынын Монро шаарында каннабис саткан дүкөнгө 2 адам кол салган, бирок план ойлогондой чыкпай калып, алардын өздөрү оттун ортосунда калган. Бул тууралуу CBS News билдирди. Экшектүү Детройттон уурдалган кызыл түстөгү Jeep Cherokee унаасы менен дүкөндүн эшигин бузуп киришкен. Бири буюмдарды уурдаганга киришкенде, экинчиси бензин чача баштаган. Ширеңке чаккан учурда өрт тез жайылып, өкө тең алоолонгон оттун ичинде калышып, андан ары качып чыгып кетишүүгө үлгүргөн. Дүкөндө 90дан ашык байкоочу камералар жана автоматтык түрдө иштей турган өрт өчүрүүчү система орнотулган. Өрт 1 мүнөткө жетпей өчүрүлдү. Ошого карабай дүкөндүн ээси адвокат Майк Бахура $100,000 чейин чыгым тартканын айтууда. Монро округунун шерифи шектүүлөрдү табууга $25,000 сыйлык жарыялады. Америка жаңылыктарынын соңуна келгенде биздин канал жаңы ачылгандыгын сиздердин эсиңиздерге дагы бир жолу салып, бизди колдоңуздар демекчимен. Ал үчүн лайк басып, комментарий жасаңыздар. Сак саламатта эртеңке чейин аман эсен туруңуздар.